сакал койгон. Анан эми мен намаз окуйм, бирок Кудайдан корком анан. Ал альхамдулилля эки сөзүнүн бири араб, эки сөзүнүн эме да ушундай да, анан ошол өзү айтып атат, сүйлөшүп атабыз, айтат. Маке дейт, мен министр кылабыз деп чалып калышты дейт. Түнү менен костюм кийип, баарын дардап, эртең самолет менен учуп кетишимге дейт. Намаз окуп атам, оюм баары ошо кызмат дейт. Көрдүңүзбү? Намаз окуп атам дейт, оюм баары ошо кызмат дейт. Өзү айтып атат. Эми ошондой адамдардан эмнени күтсө болот? Намаз окуп атат, Кудай менен сүйлөшүп, оюм баары дейт, намаз эмес, кызмат болуп атат дейт. Көрдүңүзбү? Мен айтайын дегеним, элди алдабаш керек. Элдин ишеними менен, дин менен аралаштырып, момундай кылып парламентке да барбаш керек. Парламентке ошол жол менен барып алгандар акыры мандатын тапшырып кетип калды. Элге да айтып койгон жок, Кудайдан да коркуп койгон жок. Айланайын, мусулмандар рахмат, колдодуңар эле, келдим эле, момундай болуп атат, момундай жагдай болуп атат, ошого байланыштуу кетип атам деп бир сөз айтып койгон жок. Барсак хадистен хадис. Мен жамандабай элемин, мен мындай да, мамлекеттик хадис менен башкарылбайт. Мамлекетте конкреттүү экономикалык саясат, элдин жашоо турмушу кантип оң болот. Конкреттүү саясий реформалар айтылыш керек. Анан жакшы сөздөр. Адам кетип баратып, чалынып, анан артын караса деген сөздөр эч качан өнүгүүгө алып келбейт. А бирок ошолору менен ошентип алдап, элдин ишенимин алып, парламентке келип, анан бир нерсе болсо акырын кетип калган, мына ушул чоң күнөө деген ойдомун да. Таанышым бар